Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli musulmon bir tuğanдар, hurmatli men siylagan, qadırlagan, hurmattagan Manasırın жалпы turgundары, barыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Ошол улук айям орозо айында кылган таат ибадатыңыздар, окуган намазыңыздар, туткан орозоңуздар, берген кайыр садакаңыздар, ооз ачтырууңуздардын баардыгын сообун Алла Таала даргайында кабыл кылып, Алла Субханаху ва Таала сиздерди эки дүйнө өзүнүн сүйгөн пенделеринен Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sүйгөн ümmetinden kılsın. Hurmatlı cemaat-ül muslimin, жылда ошол фитир садака маселеси келгенде бираз ызычуулар болуп, кээ бир аалымдарыбыздын сүйлөгөн сөздөрүн ушул роликтерге кой беришип, бираз ызычуу кылып аткан бирадарларыбыз бар. Урматтуу таксырлар, биздин эң негизги максатыбыз элдин арасында тынчтык керек, элдин арасында мындай ынтымак керек жана ар бир кылган ишибизди, ар бир кылган сооптуу ишибизди сообу азайып калбастан туура мамиле менен жасаганга аракет кылышыбыз керек. Ооба шариятта Mesela özüңдүн фитир садакаңды жакындарыңа жана башкаларга иш кылып, кону-коңшуларга кыйналган үй-бүлөлөргө өзүң алып барып бергин деген жайлары келет. Бирок акыркы заманда өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдин санын көбөйгөнүнө жараша, замандын өзгөрүүсүнө жараша жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү анча-мынча акыбалдарга жараша көп жылдардан бери ошол муфтият аркылуу, ошол казият аркылуу, хатибияттар аркылуу фитир садака чогултулуп, жанагы алуучу муктаж адамдарга тең бөлүп берүү максатында ошол иштер колго алынган. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримде Тавба сүрөсүнүн 60-аятында фитир садака кимдерге берилиши керек жөнүндө кенен маалымат берген. Ошондуктан мухтарам жамаат, фитнага алдырбастан, ызычууга алдырбастан баардыгын акылдуулук менен кылганыбыз дурус болот. Эгерде ар ким өзүң алып барып бере бер дей турган болсок, кээ бир муктаж үй-бүлөлөр көбүрөөк алып калып, кээ бир муктаж үй-бүлөлөр азыраак алып калып, кээ бир муктаж үй-бүлөлөргө таптакыр эч нерсе бөлүнбөй калган учурлар болуп калат экен. Ошондуктан фитир садака бир жерге топтолуп, анын нерсе саны чыгарылып, андан кийин ошол айылдагы атайын түзүлгөн комиссиянын аркасында ар бир мечитте имам баш болгон 7 адамдан турган комиссия бар. Ал комиссия отуруп, ошол эле айылдагы бей бечаралардын баардыгын тизмесин алып, баардыгына тегиз бөлүп бергени бул дурусураак болот. Тең менен, теңдик менен бөлүнгөн нерсени теңдин өзү сүйүптүр дейт. Ошондуктан ар бир бей бечараларга жана колунда жок муктаждарга, оорук жандарга, кыйналгандарга бул маселеде ушундай теңдик менен бөлүп берүү үчүн ошол фитир садакаларды чогултуу колго алынган. Ар бир мечитте фитир садака китеби ачылган. Ошол жерге барып төгүп, дамланын имамыңыздардын батасын алып төгүп берип кетсеңиздер болот. Ошондой эле ар бир мечиттерде атайын ошол мечиттин атына төгүлө турган QR коддор илинип турат. Кааласаңыздар телефон кошелек аркылуу QR коддорго төксө болот. Кандай болсо дагы бир жерге топтолуп, бир жерден таратылып берилгени бул дурусураак болот. Урматтуу жамаат-ыл муслимин, албетте бул фитир садака адамдын өзүнүн бир жылдык башынын садагасы, жанынын садагасы, ошол орозо айында туткан орозолорунун кемчиликтерин толтура турган бир садака. Бул важип нерсе, бул милдеттүү түрдө төлөнө турган нерсе. Ошондуктан урматтуу жамаат-ыл муслимин, бир жылда бир келген орозодо ушул башыбыздын садагасын берип жатып, ошондой бир фитналарга алдырып, ызычуу кылбастан, унчукпастан ошол бир жерге топтоп бергенибиз дурусураак болот. Андан кийин мына ушул азыр өзүңүздөр көрүп турган таблицада быйылкы жылы аалымдар кеңешинин фатвасы менен эң төмөнкү деңгээли, фитир садаканын эң төмөнкү деңгээли 60 сом, ал эми эң жогорку деңгээли бул 1200 сом болуп белгиленди. Ар бир адамдын, ар бир үй-бүлөнүн жагдайын өздөрү билет, өздөрүнүн жашоо турмушу кандай экенин ар бир үй-бүлө өзү билет. Ошого жараша фитир садаканы төлөгөнүбүз дурус болот. Ошол бир жылда берген фитир садакабыздын дагы өкүмү өтүп, Алла Таала кабыл боло турган деңгээлде бергенибиз дурусураак болот. Муну биз имамдар айтып койбосок болбойт. Мойнубузга карыз болуп калбашы үчүн муну биз ачык айтып коюшубуз керек. 60 сом бул ортодон төмөнүрөөк кыйналып баягы сал муктаж болуп жашаган үй-бүлөлөр үчүн. Пайгамбарыбыздын хадисинде фитир алган, фитир садаканы алган адам дагы фитир садакасын төлөсүн деп келет. Ошол эң бир кыйналган катмардагы үй-бүлөлөр үчүн бул 60 сомдон, андан дурусураак жашаган үй-бүлөлөр үчүн 90 сомдон, ал эми орто жашаган үй-бүлөлөр үчүн 100 сомдон, ортодон сал өйдөрөөк жашаган бираз кичи бизнес кылып жүргөн инсандар үчүн 880 сомдон, ал эми чоңураак бир бизнес айландырып, чоң акчаларды мындайча айландырып, өздөрүнчө соода саттык кылып, турмуш жагдайлары жакшы, мал жаны өтө көп жандар үчүн бул 1200 сомдон болот. Ошондуктан бар дагы 60 сом, жок адам дагы 60 сом төлөгөнү кээ бир адамдардыкы өтпөй калышы мүмкүн. Муну айтпасак болбойт. Ошондуктан урматтуу жамаат-ыл муслимин,
Ушул жерде дагы этияттыкты кабыл алып, айрыкча көбүнчө жашоочуларыбыз бул орто жашап аткан адамдар, ушул 100 сомдун тегерегинде бергенибиз дурусураак болот. Алла Таала сиздерге узун өмүр берсин, иман берсин, инсаф берсин, тавфик берсин, хидаят берсин. Өмүрүңүздөргө, бала чакаңыздарга, үй бүлөңүздөргө берекесин ата кылсын. Алла Субханаху ва Таала сиздерге дарт бербесин. Дарт бере турган болсо шифасын кошо берсин. Ооруп жаткан бирадарларыбыз тез аранын ичинде сакайып кетишин. Алла Таала аларга шифа беришин насип этсин. Карызга баткан бирадарларыбыздын карызынан тез аранын ичинде чыгып кетишин насип этсин. Жана ошондой эле алыс сапарда жүргөн бирадарларыбыз аман эсен эл журтуна кайтып келишин насип этсин. Ошондой эле ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө Алла Таала жакшылыктарын ата кылып, ойлогон ой максат muradыңыздарга жетишин насип этсин. Алла Таала бүгүнкү орозо айына кандай аман эсен жеткен болсок, кийинки 2027 жылкы орозо Рамазаны шариф айларына аман эсен жетишиңерди. Ошол айларда дагы кайыр садака кылышты, орозо кармашты. Ошол жылдарда дагы ушундай бир жакшы таравих намаздарына барып катнашты. Алла Таала баарыбызга насип этсин. Бар болуңуздар, бир болуңуздар. Алла Таала баарыңыздарга жакшылыктарын ата кылсын. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.